Shelter программасы. Экранда биз мейманканалардагы жана конок үйлөрүндөгү заказдарды эсепке алуу үчүн иштелип чыккан ASU шахматча текшерүү иш тактасын көрөбүз. Шахматча тактасынын үстүндө жумушчу панели жайгашкан. Башкы кошумча барагында жайгашуу баскычы, киоск, касса менен иштөө, түнкү аудит жана отчеттор бар. Программанын жөндөөлөрүнүн экинчи панели андан аркы иштөө үчүн параметрлерди конфигурациялайбыз. Негизги шахматча тактасы жана иш тактасы жайгашкан жайгаштыруу кызматы. Төмөнкү башкаруу панели бизге шахматча тактасы менен иштөөгө жардам берет. Анын ылдый жагында биз бардык конок бөлмөлөрүн, бүгүн кеткендерди жана келгендерди, учурда жайгашкандарды жана жеткиликтүү бөлмөлөрдү көрө алабыз. Оң бурчта сиз бөлмөлөрдү бир жума эрте, бир күн алдыда же артта көрө аласыз. Көк тилке айды жана даталарды көрсөтөт. Өз каалооңуз боюнча сиз бир жума, 10 күн же бир айды карап чыгууга кое аласыз. Бардыгы сиздин каалооңузга жараша болот. Сол каптал тилкесинде бөлмөлөрдүн номерлери көрсөтүлөт. Кабаттарды көрсөтсөңүз болот. Таза жана даяр бөлмөлөргө жашыл түс жана ээлеген же кир бөлмөлөргө кызыл түс экенине көңүл буруңуз. Төмөнкү катар бөлмөнүн абалынын түс схемасын көрсөтөт. Учурда жашап жаткан бөлмөлөр жашыл, ачык жашыл, бөлмөлөр көчүрүлдү. Боз бөлмөлөр бошоду. Сары резервациялар, кызгылт сары, онлайн системалардан жасалган резервациялар. Боз оңдолуп жаткан учурда жеткиликсиз бөлмөлөр. Ээлеп коюу өтмөгү. Ээлөө үчүн башкаруу панелиндеги жаңы ээлөө баскычын колдонуңуз. Керектүү күндү тандаңыз жана ачылган тегерек терезеде башкаруу панелин оң баскыч менен резервди тандап басыңыз. Жаңы брондоо терезеси ачылат. Андагы негизги маалыматты толтуруу керек. Толук аты жөнү. Эгер конок программада мурда жашаган болсо, анын фамилиясын сунуштаңыз. Эгер жок болсо, жаңы конок картасын түзөт. Тилди тандап, телефон номерин, электрондук почтаны, жарандыгын, конок категориясын киргизиңиз. Уюмдун реестринде катталган болсо, уюмду тандаңыз. Кошумча параметрлерди толтуруңуз. Рынок сегменти, булак, кепилдиктин түрү, брондолгон байланыш адамы, телефон, бронь статусу, резервация жөнүндө эскертүү, өзгөчөлүктөр, эскертүүлөр, ортоңку терезеде катталуу параметрлери, каттоо күнүн жана убактысын тандаңыз, бөлмөлөрдүн саны, чоңдор менен балдардын санын белгилеңиз, бөлмөнүн түрүн жана номерин тандаңыз, эсептөө параметрлеринде тарифти жана төлөм түрүн тандаңыз. Үчүнчү графада төлөмдүн наркы. Үчүнчү графада ортоңку тилкедеги бардык талаалар толтурулгандан кийин төлөмдүн акыркы наркы көрүнөт. Брондоону жокко чыгаруу. Резервти жокко чыгарган учурда чычкандын оң баскычы менен резервацияны басуу керек. Тегерек башкаруу панелинен өтүнмөнү жокко чыгарууну тандаңыз. Ачылган терезеде жокко чыгаруунун себебин тандап, сактоо баскычын басыңыз. Ээлеп коюу алынып салынды.